Октябрда Кыргызстанда революция болду деп ойлойсузбу сиз? Ооба, мен ошентип ойлоймун. Эмнеде сиз жетектеп барып ак үйдү өрттөгөнгө ошол революция болду? Кечиресиздер, оюмду бүтүрө алайынчы. Ошо революция ошол болду. Натыйжасында Жогорку Кеңешке өткөн шайлоонун результаттары жокко чыгарылды деп ойлоймун. Сиз билесизби, бунун артында мен айтып коеюн. Сиз жаш, эмоционалдуу саясатчы, көп нерсени билбейсиз. Керек болсо, ушул проекттин артында, жаштар деген проекттин артында чоң чет өлкөлүк державалар бар. Алар деген Кыргызстандын стабилдүүлүгүнө, саясий туруктуулугуна деген чоң угроза алып келип атат. Сиз билесизби ошону? Же жөн эле жаштар революция деген люмпенский лозунгдарды көтөрүп чуркап жүрө бересиңерби силер? Кичине жоопкерчилик болуш керекпи? Мына ак үйдү өрттөп кеттиңер. Эми революция деп атасыңар. Мына биз отурабыз. Кабинеттерибиз жок, толук кандуу иштей албай атабыз. Ушул жакшы нерсе болду эми. Сиз ошончо чыгып жанагындай сөздөрдү сүйлөп, элди окутуп атканда ошого жоопкерчилигин алдыңызбы сиз ошого? Мен ойлойм, ошол жерде эми келиптир сиз кызмат керек депчи. Сиз деген эчтеке билбейсиз социальный сектордо. Кечиресиздер. Бири-бирибизди мындай сыйлайлычы, суранычы. Мен да кече эле сиздин коллегаңыз болгом, суранычы. Берчима, когда вопрос стоит в государственной угрозе, целостности, мен эчкимди сыйлабайм, тем более сизди, который сиз бияқта отурасыз келип, жаштар революция деген сөздөрдү ыргытып бияқта. Каякта революция экенин даже сиз билбейсиз. Революция деген болгондой мына Өмүрбек Чийиркешев айтып берет. Революциянын жыйынтыгы бүт форма управления, государственный структурасы бүт меняться этилет. Ошондо революция болот. Эчтеке болгон жок. Мен сиздин эмоцияңызды түшүнөм. Жаштар дегендин сөзүнүн аркасында ушул 1,5 миң жарадар болгон жарандарыбыздын больницада жатканда ошолорду көргөндө көпчүлүгү ошондой экенин көрүп мен өкүндүм. Эльвира Жакалбек, мен сизге айтып коеюн, как аган катарычы да. Жаштар, бул жаштар деп чоң саясат болуп атат. Биз Кыргызстандын илгертен бери биздин салтыбыз бар. Биз деген дайыма өзүнүн ууларды сыйлайбыз. Анан жаштарды деп туруп чет өлкөдөгү державалар октоп Кыргызстандагы нестабилизмди алып келип атат. Сиз ошону билип коюңуз дайыма. Биз деген дайыма кыргыздар, динибиз ислам, ушинтип жашаганбыз биз деген. Уулууну сыйлаганбыз, уулууну барктаганбыз, кадырлаганбыз. Жаштар деп келип көрдүңүзбү эмне болду? Дагы бир жолу айтып кетем, жаштар деп жаштардын бүт укугу, эркиндиги Кыргызстанда бүт толук кандуу бүт кармап келатабыз биз. Мен рахмат.